25 жылдан бери тез жардам кызматынын алдыңкы сабында турган дарыгер Айнура Борбиева бүгүнкү нөөмөтүндө 7-чакырыкка чыгып, учурда дагы бир бейтапка шашып баратат. Таң эрте башталган 24 сааттык кезметте ал өмүр менен өлүмдүн ортосунда күрөшкөн күндөргө көнгөн. Ар бир чакырык жаңы үмүт, жаңы жоопкерчиликти сездирет. Жоокерди чыдамкайлыкты, жүрөк күчүн талап кылган бул кесипте Айнура айым бирде сүйүнүчкө, бирде кайгыга күбө болот. Бул биринчи горбольницада приемный отделенияга ал убакта стационарга да реанимацияны скорой помощьты чакырчу да, больнойду караганга тяжелый больной болсо приемга чакырчу да. Ошондо биринчи горбольницада приемный отделенияда өмүр айып деп берген да поводду. Барсак действительно клинический смерть болуптур. Ошону реанимация кылып, реанимационный мероприятие менен өзүнө келтире албай киши өтүп кетти да. Ошондо аябай катуу өзүмө катуу аябай кабыл алдым да мен кишини спасать эте албай калдым. Эми ал кезде жаш биринчи барып жүргөн убагым болчу да. Ыйлаган күндөрүм болду, ушул киши өтүп кетти, сактай албай калдым депчи. Бывает дежурство аябай тяжелый болуп, аябай стресс алып калган маалдарыбыз деле болот. Сыймыгы биз больнойду мисалы комадан чыгарабыз, тяжелый состояние алып чыгабыз. Ошондо кадимкидей өзүңдү жеңил сезип, даже мен эмес водитель, фельдшерлерибизге чейин больнойбуз жакшы болуп калды деп аябай сүйүнүп чыгабыз. Айнура Борбиева бала кезинен дарыгер болууну кыялданып, мектептен тарта ийгиликтүү окуучу катары айырмаланып келген. Медицинага болгон сүйүүсү анын ушул жолго алып келген. Күндөн күнгө турмуш менен кармашып жаткан Айнура Борбиева дарыгерлик кесип жеңил эместигин айтат. Ар бир бейтап ар түрдүү мүнөздө, ар башка тагдыр менен келет. Бирок алардын ар биринде үмүт бар. Аны мен мектепте жүргөндө эле аябай жалаң бешикке окуп эле ушу медицинага кызыкчумун да. Медик болом деп. Үйдөгүлөр ата-энем сабакты токтот, бул жумушту кыл, тиги жумушту кыл десе, ыйлачумун. Сабак барам, окуйм деп. Медицинага кызыгып эле тапшыргам. Азыркы бараткан больной 76 жашта экен, давлениясы бийик, инсульт деп, ОНМК деп. Это острое нарушение мозгового кровообращения деп коет. Инсульт деп чакырып атат да биздичи. Азыр барганда көрөбүз, кандай инсульт болобу, же инсульт эмес, негизи инсульт деп чакырышкан менен ар кандай оорулар чыгат да, предварительный. Жол тыгындары, убакыттын тардыгы, жоопкерчиликтин салмагы — булардын баары тез жардам командасынын күнүмдүк сыноосу. Бирок ар бир чакырык артында турмушту сактап калуунун чоң миссиясы турат. Бул күрөштө жалгыз дарыгер эмес, айдоочу жана фельдшер менен болгон командалык иш бир бүтүндүктү түзөт. Неврология 2. Биз инсультный больнойлорду ушул жака алып келип тапшырабыз. Вообще-то инсультное отделение бизде шаар боюнча 3 жерде. Это национальный госпиталь неврология 2, КМБ 2 деген 6-чы горбольница мурдагы. И еще КБСМП, 4-чы горбольницада неврология деген бар да. Они по очереди дежурят да. 2 күндөн. Бүгүнкү күн национальный дежурить этет, поэтому ушул жака алып келдик больнойду. Көпчүлүк эле убакта бул немеден болот, давленияден болот. Ана гипертоник, давлениясы менен ооруйт. Учетко турган эмес, поликлиникага барган эмес, медкарточка отсутствует. Эч кандай дары-дармек ичпейт. Короче, өзүн карабайт да. Ошондуктан кечээден бери давлениясы аябай бийикке чыгып кеткен экен, 170ке чейин. Бул состояние кечээден бери экен да. Бул көзгө көрүнбөгөн, бирок элдин саламаттыгына тике таасир эткен баа жеткес кызмат. Ар бир бейтаптан кийинки чакырык күтүп турат. Айнура айым дагы бир өмүрдү сактап калуу үчүн жолун улады.